Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис мазмунда айтады: Аллах Таала үкім қылған нәрселердің ең абзалы иман жана намаз. Эгерде намаздан жакшыраак кандайдыр бир амал болгондо, анда күнү түнү рүкү жана саждада турган периштелерге ошол амалды аткарууга өкүм бермек деп берекелүү хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Негизинен инсан баласы жакшылыкты, майрамдарды өтө көп жакшы көргөндүктөн Аллах Таалам ал пенделерге Курбан айт жана Ороза айт майрамдарын белек катарында берген. Ошол Курбан айт күнү кыла турган ибадаттарыбыздын эң эле биринчиси, сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да хадис мазмунда айтты: Аввалу нусукина фи хазал яум ас-салах. Бул күнү, тагыраак айтканда ушул Курбан айт күнү кыла турган ибадаттарыбыздын эң эле биринчиси бул намаз деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айт намазы туурасында айткан. Азыр биз сиздерге ушул айт намазы канча такбирден турат, кантип окулат, ошол нерсени айтып жана көргөзүп берүүнү туура деп көрдүк. Айт намазы күндө окула бербегендигине байланыштуу кээ бир маселелери биздин эсибизден чыгып калышы мүмкүн. Айт намазынын башка намаздар өзгөчөлүгү кошумча такбирлери бар. Ошону баса белгилеп айтып кете турган болсок, кошумча такбирлерди айтып жаткан учурда эки кол көтөрүлөт, бирок байланбайт. Себеби кол байлаш үчүн бир сүннөткө ылайыктуу бир дуа же болбосо зикир болуш шарт. Бул жерден бул кошумча такбирлердин ортосунда эчтеке жок болгондугуна байланыштуу жөн гана кол гана көтөрүлөт. 6 кошумча такбирлери менен алардын 3-өсү биринчи рекетте болгон болсо, ал эми 3-өсү экинчи рекетте айтылат. Имам айт намазды окутууну ниет кылгандан кийин артта уюучу муктади адамдар дагы ниет кылып имамга уюуну дагы баса белгилеп айтуусу зарыл. Себеби арттагы уюучу адамдар имамга уюуну, имамга ыктыда кылууну ниет кылбай турган болсо, анда имам менен артта уюучу муктади адамдардын намазы бири-бирине байланышпай калат дагы, натыйжада бул намаз дурус болбой калат. Ошондуктан артта уюган адамдар имамга ниет кылуусу абдан зарыл. Негизги такбирди айтып Аллаху акбарды айткандан кийин сана окулат. Андан кийин сананы окуп бүткөндөн кийин кошумча такбирлер айтылат. Аллаху акбар. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака исмука ва та'ала джаддука ва ла илаха гайрук. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ушинтип биринчи рекеттен кошумча такбирлерин айтып алгандан соң колду байлап кадимкидей аузуну бисмилланы окуп Фатиха зам сүрөнү окуйт. Андан соң рүкүгө кетип, рүкүдө 3 жолу Субхана Раббил Азимди айтып, биринчи рекетти кадимки намаздарды окуп толуктаган сыяктуу биринчи рекетти толуктайт. Аллаху акбар. Сами'a Аллаху лиман хамида. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ушинтип биринчи рекетти окуп алганыбыздан кийин экинчи рекетте бисмилланы окуп, Фатиха сүрөсүн окуп, ана зам сүрөнү окушуп бүткөндөн кийин рүкүгө барардан мурда кошумча такбирлер айтылат. Биринчи рекеттен экинчи рекеттин айырмачылыгы, ошо кошумча такбирлер биринчи рекетте сананы окугандан кийин окулган болсо, ал эми экинчи рекеттер Фатиха зам сүрөнү окуп бүткөндөн кийин рүкүгө барардын астын кошумча такбирлер айтылат. Кошумча такбирлерди айтып бүткөндөн кийин рүкүгө кетип Субхана Раббил Азимди окуп, андан кийин комада, андан кийин саждага кетип кадимгидей намазды бүтүрүп толуктаган сыяктуу толуктайт. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Сами'a Аллаху лиман хамида. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Эми кандайдыр бир себептерден улам кокус биринчи рекетке кечип калган болсо, негизинен айт намазынын экинчи рекети кандай окулган болсо ошондой кылып толуктайт. Тагыраак айтканда, имам салам бергенден кийин ордунан туруп Фатиха жана зам сүрөсүн окуп бүткөндөн кийин
Рүкүгө барардан мурда кошумча такбирлерди айтып, андан соң рүкү саждага барып намазын толуктайт. Ал эми кандайдыр бир себептерден улам 2 тең рекетке кечип кала турган болсо, анда жогоруда айт намазы кандай тартипте айтылган болсо, ошол тартиптерде 2 рекеттүү айт намазын толугу менен ошол тартипте кылып толуктайт. Аллах таалам бардыгыбыздан ошол айт күнү окулган намазыбызды жана ошону менен биргеликте кылган курбанчылыктарыбызды кабыл кылып, бейиште убада кылган сооп сыйлыктарды ар бирибизге насип кылган болсун.